2007-жылы Ноокат районунда балдарга массалык түрдө тараган ВИЧ илдетинин запкысы. Ошол кездеги ымыркайлар эми жашоонун чоң жолуна багыт алышат. Өзгөчө статустагы бул балдар 18 жашка толсо кантип коомго аралашып жашап кетишет. Мамлекет жөлөк пул берүүнү токтотсо, алардын андан аркы чыгашалары кайдан каржыланат? Ата-энелер балдардын келечектеги тагдырын ойлоп санаа тартышууда. Камерадан жүзүн тосуп маек курган аял Оштун Ноокат районунун тургуну. 2007-жылы райондук ооруканада балдарга массалык ВИЧ илдети жуккан учурду кайгырып эстейт. Кызы дагы жугуштуу ооруга чалдыккан. Больницага жата бердик. 2008-жылы июль айында анан кийин ушундай текшерүү болуп калды. Текшерүү болгондо анан кийин менин кызым ошол алып келишип, Ноокаттан текшерип, ошондой чыгып калат. Башта 1 жылдан кийин билген, 1 жылга чейин кызым болбой жөн колго түшүп калган эми өлөт болуп эле калган. Ошондон анан билбейм, аэробик терапияга өттү. Анан секин жакшы болуп калды. Эми оор жумуш кылдырбайм, ошол үйдө гана өзүн карайт, дарысын убагында ичет, ошол. Общий иммунитет кандай? Общий иммунитет жакшы. 583 ушундай. Силичтирис. Экинчи каарманыбыздын перзентине ВИЧ илдети жуккан. Ошол кездеги 5 жаштагы кызы азыр 16-га толду. Ар 6 ай сайын медициналык кароодон өтүп, ден соолугу көзөмөлдөнүп турат. Азыр чоң кыз болуп калды, мектепте окуйт, кадимкидей эле. Жакшы достору менен өзүнүн статусун билет. Биз ошону талап кылганбыз, өзүбүз ошол толук чет эл элек убагында ачыш керек экен. 11-ден 14 жашка чейин статусун ачканга. 11 жашында ачкан, кийин уже өзү аягына чыгып алганда. Пандемияда ушу онлайндан сабак окутты, через онлайндан. Айыртыларын поликлиникадан врачтар өздөрү жеткирип алып берип атты, проблема болгон жок эч кандай. Массалык ВИЧти жуктуруп алган балдар ай сайын мамлекеттен 3000–4000 сомго чейин жүүлөк пул алышат. Дары-дармектери да акысыз, үзгүлтүксүз берилет. Ак халатчандар айрыкча коронавирус илдети тарай баштагандан бери көзөмөлдү күчөткөн. Биз пандемия учурунда булар бизге келе албай калышты. Биз как будеме болуп калдык да. Байланыша албай калдык, бирок по телефону байланышып аттык. Сразу группа түздүк. Дружные ребята и Феникс деген группалар түзүлгөн. Ошо группалар аркылуу буларды дистанционно окута баштадык. Дистанционно булар менен пандемия, анда ковид деген неме дегени, этият болуш керек, кандай немелери бар, коопсуздуктарды неме дебиз, ошолор боюнча окуттук. Андан кийин дарыларына келе албай калышты. Дарыларына Айкап машина берип атты, ошо баягы эле Аракет Плюстагы жардам берип атты. Ошолор аркылуу биз дарыларын өз убагында өзүм ар биринин үйүнө абарып жеткирип, ошо маска, средствалар ошолорду дагы олорго дагы алып бардым, өзүмдөн тышкарычы. Балдарга дагы берип аттым, ошентип берип, дарысын таратып келип аттым өзүм барып. Никто не болот. Бизде ушул бир немебиз, эч ким ооруган жок элчи буларыбыздын ичинен, бардыгы дени сак. Жугуштуу оору менен күрөшүп жашап келе жаткан балдар азыр 15–16 жашта. Эми алардын өз алдынча жашоого максат тилектери бар. Окуу жайда билим алышып, өздөрү кызыккан кесип ээлери болууну кыялданышат. Мен мисалы үчүн 3-4 жайга обордум, кызык жүрдүм инглиз тилдерге, рус тили, кыргыз тилдери, эми кыргыз тилдери кыргызча окуйду. Жакшы мындай бери тилдерден билиш керек бу балдар. Компьютерлерди öğreniş керек. Мурда кичинелигиде мен врач болом деп жүрчү эле. Апам мен врач болом. Мен балдарды оорусуга жардам берем. Мен врач болом деп жүрчү эле. Азыр чоңоюп калып, апа дейтин сен мен врач болбойм дейт. Эмне десем, мага врач болуш мүмкүн эмес дейт. Немеге десем, жок мен врач болбойм. Неме болосуң сен? Мен переводчик болом, иньязды окуйм дейт. Переводчик болуп, инглиз тилин үйрөнүп, перевод кылып берем дейт. Ошондой деген ой менен жүрөт. Себеби кимдир бирөө журналистика тармагына кызыгып кетип баратат, кимдир бирөө сүрөт тартат. Дагы жасагандарын көрсөңөр, башкалар ончолук жасай албайт деп ойлоймун да, менин балдарым жалыкчы. Анан буларга тез конкурс уюштурамын между собой. Кийин барын деген бизде ССМ бар, ошо экөөбүз бири-бири менен соревнуемся. Ошондой кылганда соревнованияда адам өнүгөт деп ойлоймун дагы. Ошентип буларды көбүрөөк силер оору эмессиңер. Силердин жаныңарда вирус жүрөт турга. Ата оору эмессиңер деген ишенимге киргизип неметкенбиз. Мына булар бардыгы биздин балдардын эмгектери.
Misal üçün men Novruzga bularga konkurs uyushturganımda uşul balanın demesi bana aябай жакты. Mına jügörüdön, buğdaydan kılıp Novruzga uşintip daярдап geldi. А бирок балдар 18 жашка толгондо мамлекет жөлөк пул берүүнү токтотот. Ата-энелер угул кызынын тагдырын эске алып, өмүр бою пособия чегерилип берсе дечүүдө. 4000 сом мөлчөрүндөгү каражат чыгашалардын бардыгын жаппаса дагы тамак ашка жарап калат. Кыйынчылыктар жаралып турат. Азыр эми бардык нерсе кымбаттап кетпедиби? Эттин баасы жогорулап кетти. Тынымсыз жеп туруш керек. Булар күчтүү тамак жеп туруш керек. Анан эми биз убагында ошо пособия менен гана жашайбыз да. Ошол анан айлыктар жок. Бизде дыйканчылык айыл жеринде. Анан дыйканчылыктар дагы эле болгондо болот. Ал эми болбой калса, ал дагы жок. Ошентип эми эптеп жашоо өтүп атат. Общий мыйзам керек. Себеби бул балдар мамлекет тарабынан жабыркап калган. Мамлекет булар үчүн мыйзам иштеп чыгыш керек болсо, компенсиясын берсин. Турак жай менен камсыз кылып берсин. Биз моральный, материальный жактан кыйналдык убагында. Канча семьялар ажырашып кетти, бул эч кандай жакшыга алып келген жок да. Бул ВИЧ оорусудан ташкары балдарыбызда өтө кошумча оорулар көп. Кошумча бирини кулагы укпай калган, бирини сүйлөй албайт, бир бала ДСП, бирини эпилепсиясы бар. Ошондой балдарыбыз көп да, бирини жүрөгүдөн, бири баспайт. Ошондой балдарыбыз өтө көп да бизде. Ошолорду немесин алып, балдарыбызга ошондой моральный, материальный немени мамлекет берсе деген оюм бар да. Бардык балага. Битте мени балам эмес, бардык ошондой мамлекет тараптан жугуп калган балдарга ошону берсе деген. Ата-энени айрыкча эрезеге жеткен балдардын эртеңки жашоосу ойлонтот. Өзүнчө бүлөө күтүп, турмушун улантып кетүү үчүн колдоо керек. Мамлекет 1 миллион сомдун айланасындагы компенсация жана турак жай менен камсыз кылса деп айтышты. Айыл жерлерде бирден чек немелер берсе, чектер берсе, ошолорго балдарга келечегин ойлоп, ошолорго үй салып, биз жардам берсек ата-энелер деген оюм бар. Эми ошо жылдары, жаңы чыккан жылдары 10 мамашеге үй берген бойдан токтоп калган, ошолорду улантып, айыл жерде, городдо жашаган, ошолорду ошону айыл мамлекет тараптан болгондон кийин балдарыбыз мамлекет карамагына аса деген оюм бар да. Компенсация керек, bularga uçası gerek. Ben üyleşim gerek, okutuşum gerek, bunu joylaşım. İlolası Amerikalarda okutuşum gerek, çek memleketlerde. Hani okuştu, tildi biladigan o şakallarla boracağım. Orzu kılım ben, kanayın da oşundaga bolar toplaba borib, ben özüm taşı havarıp, günüge borib gelizim, borib gelim. Bizdin balдар уже 18'den keyin öz turmuşunu ulap ketiş gerek da. Kayga barıp işleyt, bular Rossiyaga barab, bular ömür boyu баягы айырты дарысын ичип жүрүш керек. Ооба, аны ким ар 3 айда ким алып барып берет Москвага? Туурабы? Булар эртең семья болгондон кийин семьясын багыш керек. Эркек балдарыбыз канча үй бүлө күтүп, балдарын багыш керек, семья багыш керек. Кыздарыбыз эне болуш керек. Ошого ден соолук керекпи? Бул сөзсүз баягы айырты ичкен бала слабый да. ВИЧ-СПИД жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 1-берене 3 статьянын 1-бөлүгү мамлекеттик же муниципалдык саламаттык сактоо мекемелеринде парентералдык жол менен ВИЧ-СПИД жугузган балдардын ата-энелерине акчалай компенсация төлөө. 11 статьянын 1-бөлүгү 18 жашка толгон адамдарга, ошондой эле ВИЧ-СПИД жугузган күнгө карата 18 жашка толо элек балдардын ата-энелерине мамлекеттик же муниципалдык саламаттык сактоо мекемелеринде парентералдык жол менен ВИЧ-СПИД жуккан учурда бир жолку акчалай компенсация төлөнөт. Бир жолку акчалай компенсацияны төлөө тартиби Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан аныкталат. Бир жолку акчалай компенсациянын өлчөмү 1000 эсептик көрсөткүчтөн төмөн болушу мүмкүн эмес. Кыргызстан боюнча ВИЧ-СПИД илдетине кабылгандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Ушул жылдын 1-майына чейин 10.059 адам катталган. Салыштырмалуу Чүй облусу, Бишкек шаары жана Ош облусунда илдетке кабылгандар көбүрөөк. Биздин мечтабыз бар, Өзбекстанга бир айланып келиш. Пландарыбыз бар болчу. Ушул биздин мечтабыз.